Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейла Шоркызы тааныштырам. Баткен шаарында Туркияга жардам көрсөтүү үчүн марафон өтөт. Туркия мамлекетинде болуп өткөн жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү максатында бүгүн 9 февралда Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын алдында марафон өткөрүлөт. Бул тууралуу Баткен шаардык мэриясы Фейсбуктагы расмий баракчасы аркылуу шаардыктарга кайрылды. Урматтуу Баткен шаарынын тургундары, биз түрк эли менен тилибиз, дилибиз, тарыхыбыз, тамырыбыз бир боордош элбиз. 6 февраль күнү Туркия мамлекетинде болуп өткөн зилзаладан жапа чеккен боордошторубузга жардам берүү максатында Баткен шаарында акча каражатын чогултуп көмөк көрсөтүү иши башталды. Табият кырсыгынан эч ким корголгон эмес. Баарыбыз биримдикте боордошторго көмөк көрсөтөлү деп айтылат кайрылууда. Маалым болгондой, Баткен шаардык мэриясынын жана шаардык мекеме ишканалардын кызматкерлери бир күндүк эмгек акысын Туркиядагы зилзаладан жапа чеккен боордоштор үчүн которду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин эмгек акысы парламентте көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаттары Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлеринин эмгек маянасы тууралуу маселе көтөрдү. Депутаттар Нурбек Сыдыгалиев, Венера Райымбачева жана Чыңгыз Ажыбаевтар парламент жыйынында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлерине 3 айлык үстөк акыны төлөп берүү сунушун билдирди. Белгилей кетсек, 2022 жылдын 4 ноябрында өкмөттүн токтомуна ылайык чек ара аймактарында кызмат өтөгөн күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине айына 30 000 сомдон үстөк акы төлөнүп баштаган. Эл өкүлдөрүнүн айтымында алардын катарына куткаруучулар кирбей калган. Баткенде заманбап мал базар май айында пайдаланууга берилет. Муниципалдык менчик департаментинин жетекчиси Акрам Али Ахматовдун маалыматына караганда, Баткенде 1,50 гектар жер коммерциялык багытка трансформацияланып, муниципалдык заманбап мал базардын курулушу жүрүп жатат. Маалыматка таянсак, учурда мал базар бетон тосмолор менен тосулуп, бодо жана майда мал, жылкылар үчүн жалпы 5 мал сатуучу үстү жабык жайлар курулууда. Ошону менен бирге мал байлоочу тосмолор да орнотулат. Мындан тышкары ветеринар жана санитарлардын кабинеттери менен административдик имарат курулуп, мал жүктөп кетүү үчүн эстекадалар да болот. Мурат Салихов көчөсүнүн тротуары жакынкы күндөрү бүткөрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз лидер курулуш компаниясынын башчысы Бекболот Нажимединов билдирди. Мурат Салихов көчөсүндөгү тротуардын курулушу февраль айынын аягында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. 2022 жылы Мурат Салихов көчөсү Кыргыз лидер курулуш компаниясы тарабынан тротуардын курулушу башталган. Тротуар куруу иштери кечиктирилгендигинин себеби жер талаш маселеси жаралып, иш сотко ашып декабрь айында чечилген. Ошондой эле күндүн өтө сууп кеткендигине байланыштуу жумуш убактылуу токтоп турган. Белгилей кетсек, Мурат Салихов көчөсүнүн чыгышында жалпы узундугу 500 метр, 940 метр квадрат тротуар курулууда. Брусчатканын калыңдыгы 4,5 сантиметр. Баткенге 4 өнүктүрүү борбору ачылат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган борборлор 3 жана 5 жаштагы балдарга арналган. Бул кыска мөөнөттүү бала бакчаларда балдар 3 саат билим алышат. Анын экөөсү Лейлек районуна, экөө Баткен районуна курулат. Мындай борборлор өлкөдөгү 7 облуста ачылат. Өнүктүрүү борборлору Билим берүү жана Илим министрлиги Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашып жаткан окутуунун негиздерин бекемдөө долбоорунун алкагында түзүлгөн. Маалым болгондой, буга чейин Билим берүү жана Илим министрлигине жергиликтүү бийлик органдарынан мектепке чейинки өнүктүрүү борборлорун түзүү боюнча 105 өтүнмө келип түшкөн. Буга байланыштуу атайын түзүлгөн комиссия 60 объектти тандады. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.